Ey gencerim, kimge gana jakpagan, altın kılıp tarık seni saktagан, bilemin men, dürküröp bir ösösüň, uşunuňa eýja berbey maktanam. Alıkul Osmanov. Саламатсыздарбы? Менин атым Нургыз, мен 10-А класстын окуучусу болом. Бүгүн биз Алыкул Осмонов атындагы мектептин музейи менен таанышмакчыбыз. Бул жерде Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы гимназиясынын тарыхы. Бул жерде Усуналиев Марат Жолдошбекович мектептин эң биринчи тарыхчысы. Жумаш Шукурович Алыкул Осмонов мектебин эксплуатацияга берген. Бул жерде мектептин эң биринчи бүтүрүүчүлөрү жана Элмира Алымбековна мектептин биринчи пионер вожатыйы болгон. Ал эми бул жерге өтсөк, мектептин коллективи 2012-жылы 2 февралда мамлекеттик регистрация жүргүзүлүп, Билим Ордо мектеп комплекси болгон. Билим Ордо мектеп комплексине СОС балдар үйү, Сүрөт мектеби, Герман Гмайнер атындагы бала бакча жана Солнышко атындагы бала бакчада кирген. Ал эми бул стендти карасак, мектептин алгачкы директорлору. Мен Дүйшеева Динара Жумакадыровна, Чолпон Ата шаарынын тургунумун. Мен ушу Билим Ордо мектеп комплексинин Алыкул Осмонов гимназиясынын мектебинде 38 жылдан бери үзүрлүү иштеп келатам. Тарых сабагынан жана адам жана коом сабагынан сабакты беремин. Андан тышкары ушул музейдин негиздөөчүсүмүн жана жетекчиси болуп эсептелинем. Ал эми бул бурчта тарых эстеликтери орнотулган. Бул стендтердин тарыхын айта кетсем, биздин мектептин бүтүрүүчүсү Аида Абдыканова бул музейге белек катары тартылган. Өзүңөр көргөндөй, ушул нуклеустарды дагы бизге белекке берген. Аида Абдыканова өзү ырда жазган бул китеби. Бул стенд жөнүндө айта кетсем, бул стендте байыркы таштары негизинен 3кө бөлүнгөн. Палеолит, мезолит жана неолит болуп. Ал эми бул сүрөттөр болсо ушулдордо табылган эстеликтер жана табылгалар. Кийинки стенд болсо мезолит жана неолит торлору. Бул болсо архардын мүйүзү. Кийинки стенд болсо колодору. Кыргызстан аймагында колодоруна таандык эстеликтер. Мындай журналды ачканмын. Ал журналда ошол экспонаттар канча экспонаттардын баардыгын жазып турамын күнүгө. Негизи бул музей 2015-жылы ачылган. Музей ачылаардан мурун аябагандай көптөгөн археологиялык, этнографиялык көптөгөн буюмдардын баардыгын окуучулар жана мугалимдер алып келип беришкен. Мына ошого жараша биз деген ушу бөлүмдөрдү ачып, нумизматика бөлүмүндө, археология, этнография бөлүмүн баардыгын эсептеп келгенде 250гө жакын экспонаттарыбыз бар. Менин бүгүнкү сиздер менен тааныштыра турчу стендтерим бул Алыкул Осмонов жөнүндө маалыматтар. Бул стендтер аркылуу биздин окуучулар Алыкул Осмоновдун өмүр таржымалын биле алышат. 1915-жылы 21 мартта Чүй областындагы Панфилов районуна караштуу Каптал айылында кыргыз эл акыны котормочу Алыкул Осмонов жарык дүйнөгө келген. 1916-жылы үркүнгө байланыштуу Алыкул Осмоновдун атасы каза таап, ал эми көп өтпөй Алыкул Осмоновдун апасы да жарык дүйнөдөн кайткан. Жаштайынан томоо жетим калган Алыкул Осмонов Токмок балдар үйүндө өскөн. Бул жакта Алыкул Осмонов барабан менен турган пионер. Ал эми бул скульптураны ал биздин мектепте окуган
окуучулар жасашкан. 8-19 кылымдагы маданиятты кайрылсак, бул маданият өнүккөнүн байкайбыз, анткени бул маданиятта эле зергер буюмдар жана чоподон жасалган буюмдар бар болчу. Бул буюмдарды биздин музейибизге мугалимдер жана окуучулар белек кылган. Тыйындарга кайрылсак, 7-10 кылымдагы тыйындар болуп саналат. Булар сүлүк, арсанит, иналтигин, түркеш кагандыгынын тыйындары болуп саналат. Булардын ортосунда тешиктери бар, анткени жоготпош үчүн мурунку замандагы адамдар жип менен байлап алышкан. Бул тыйындарды Динара Жумакадыровна археологдордон чогултуп музейге койгон. Бул жакта ар кайсы жактагы Америкадагы, Казакстан, Кыргызстандын тыйындарынын жыйындысы. Бул болсо Николай Первыйдын учурундагы 1 рубль болуп саналган акча. Жана биякта көрүп тургандай тыйындар бар. Сиз азыр көрүп тургандай эле бул боз үйдүн макети. Бул боз үйдүн макетин биздин Динара Жумакадыровна эжейибиздин апасы белек кылып берген. Бул балык улоочу мардушка, түштүкчө чоо. Бул жагынан балык кирип, бул жагынан алышкан балыкты. Бул 19-кылымдагы келгиндердин жип үйрөөчү станогу болуп эсептелинген. Алар бизге келгин болуп келгенде ала келишкен өзү менен кошо. Бул болсо соко, буга деген даан эгиндерин салып, согуп, майдалап алышкан. Азыр сиз көрүп турган композицияларды биздин сүрөт мектебинде окуган окуучуларыбыз жасап, бизге белекке беришкен. Ошондой эле мына селкинчек композициясы. Бул жакта сиз көрүп тургандай эле бала апасын тур деп жатат. Бул үркүн убагындагы көп адамдар качууга дуушар болгондуктан, көп адамдар ачкачылыктан, сууктан кайтыш болгондуктан бул баланын апасы кайтыш болуп, бул бала апа тур деп аткан кези. Ошондой эле бул жакта көрсөтө кетсем, биздин пикир китеби, биздин музейибизге деген аябагандай көп элдер келип, өзүнүн пикирин ташташкан бул пикир китебибизге. Бул жакта деген көптөгөн маалыматтар бар. Биз китептен ала албаган маалыматтарды да бияктан тапсак болот. Бул музейдин ачылганы биздин окуучуларга, биздин мектебибизге аябай чоң өбөлгө болот деп эсептейм. Жыл сайын иш-чараларды ошо өзүбүздүн документтерибиздин баардыгын кагаздарга жазып, анан ар бир айга бөлөбүз. Ар бир айда негизи 2 жылдын ичинде бир 60тан ашык тематикаларга жараша биз деген ушул жактан темаларды өтөбүз. Биз 3-кабатта дагы бир музейдин бөлүмүн ачтык. Ал бөлүм ушу улуу ата мекендик согуш темасына жана Афган согушуна байланыштуу тематикага атайын биз фойеге ушундай бөлүмдү ачтык элек. Ар бир инсан өзүнүн тарыхын билиш керек. Тарыхын билбесе, ал өзүнүн мекенин сүйбөйт. Ошондуктан ар бир тарыхчылар окуучуларга чоң салымды кошуш керек.